Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Биз бүгүн Чүй облусундагы Панфилов районуна келдик. Мына ушул Панфилов районунун Кайынды айылынан ылдыйракта, Октябрь айылына жакынкы жерден сатыла турган өтө чоң айдоо жери бар экен. Ошону көрсөтмөкчүбүз. Дареги Бишкек шаарынан Карабалта тарапка келесиздер. Карабалтанын базарынан да өтөсүздөр. Вознесеновка айылы, андан бери келсеңиздер Панфилов району башталат. Мына ушул Панфиловдун центринен тетиги жерде Кайындынын повороту турат. Ошол жерде стрелка. Ушул жерден эле сиздер Кайынды переулок дегенден оң тарапка Кайындыга бурулуп киресиздер. Бир 7-8 километрдей ылдый түшсөңүздөр, Кайындыдан да өтсөңүздөр 1-май айылы, 1-май айылынан сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, Октябрь айылына барып, ошол жерде көлдүн ылдыйкы тарабынан сатыла турган чоң жер бар. Андан ары даректе сиздерге шашпай дагы түшүндүрүп көрсөтүп барабыз. Урматтуу туугандар, азыркы көрсөткөн даректен сиздер түп түшүп келсеңиздер, Кайынды айылынан өтөсүздөр. Кайынды айылынан өткөнүңүздөрдөн кийин деле бир 5-10 километр ылдыйраак түшсөңүздөр, 1-май айылына жетесиздер. Тетиги жерде бир кичинекей көлчө келет экен, көлмө. Ал көлмөдөн да бир өткөнүңүздөрдө мына ушул 1-май айылы, мына жерде жазылып турат, келечек деп турат, сол тарапка стрелка. Октябрь айылына мына ушул сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, бир 2-3 километр жүрсөңүздөр Октябрь айылына барасыздар. Ошол жерде эле биринчи эле көпүрөдөн оң тарапка түшүп кетебиз. Туугандар, мынакей биз Октябрьский айылына келип калдык. 1-май айылынан чыксаңыздар бир 2-3 километр күнбатышты карап келе бересиздер мына ошол асфальт менен. Киргениңиздерде оң жакта мындай бир сарай, бир эме бар экен. Ушунан өткөнүңүздөрдө көпүрөдүн жанындагы мына ушул жол менен түшүп бара бересиздер. Түшүп барсаңыздар бир 100 метрден кийин чоң көлдү айланып өтүп туруп эле кайра дагы түп түз эле түшө бересиздер. 1 километр. Ушул жерден баштап дээрлик бир 1 километрде түшсөңүздөр, дагы бир канал келет, кичирээк канал. Ошонон оң тарапка бурулсаңыздар, сатыла турган жерге жетесиздер. Урматтуу туугандар, биз азыркы көрсөтүлгөн Октябрь айылынан ылдый тарапка көлдүн берки чыгыш тарабы менен түп түз түшүп келе бересиздер. Дээрлик бир 1 километрден ашык түшкөнүңүздөрдө мына жерде бир канал менен кесилишет экен. Мына ушул каналдан оң тарапка бурулуп, күн чыгыш тарапка келсеңиздер, мына жалгыз турган дарак жанына машинаны токтотуп келдик. Мына ушул каналдын ылдыйкы тарабында бир 50 метрдей эле өтсөңүздөр ушул дарактан сол тарабында мына ушул чоң жер сатылат. Бул жер айдоо жери. Документтери жашыл китеп экен, ээси менен чогуу. Азыр ээсине дагы 1-2 суроолорду узатайлы. Анан бул жерде эмне эгилген бүт ээсинен сурап беребиз. Ассаламу алейкум, ака, кандай, жакшысызбы? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Секен мына өзүңөр. Жакшы, шүгүр. Так, бул жер жаман чоң го, канча гектар чыгат бул жерде? Бул жерде 16 гектар жер бар. 16 гектар. Биз азыр мына батыш түштүк тарабындагы бурчунда турабыз жердин. Мына жерде чоң канал өткөн. Бул жерден суу постоянный болобу? Бул жерде суу постоянный. Мына ушул эгин таланык, а? Эгин таланык. Бул жерде суудан проблема жок. Эгинтигинден да проблема жок. Бул жерде азыр жүгөрү тигип коюпсуздар, а? Быйыл жүгөрү тигип койгонбуз. Эмне себептен сатып атасыз? Себеби мунун көп. Биз башка нерсе эгебиздедик эле бул жерде. Башка нерселерди. Жүзүм, алма, өрүк, бүт бардыгын эгебиз деп бул жака пландадык эле. Анан башка пландар болуп калып, биз ошолдон улам срочно бул жакка сатыш керек болуп атат. Пул керек. Сом керек болуп атат. Сом керек болуп атат, а? Так, 16 гектар болсо, мына ол граница окшойт, а? Кошунаңыз менен, а? Канча метр мына жагы? Бул жагы 800 метр. Узуну 800 метр. 800 метр. Туурасы? Туурасы 200 метр. Мына ошол жерден күн чыгыш тарапка карап 200 метр эсептей берет. Полный жүгөр тигип койдуңуздарбы? Полный жүгөрү. Жүнчү жакыныраак барайлычы. Бир карш болуп калыптыр жүгөрлөр, а? Бул не, силос кылгангабы, же эмегеби баягы? Жүгөрү оргонго кандай? Оргонго. Жакшы. Мына жүгөрлөрдү да көрүп турасыздарбы? Бир карш болуп өсүп калыптыр уже. Аягына чейин 800 метр, бул жагы 200 метр полный жүгөр эгип койгонсуздар. А бул документи кандай бул жердики? Документи жакшы. Жашыл китеби бар. Жашыл китеп өзүңүздүн атыңыздарда. Өзүбүздүн атыбызда. Проблема жок документ боюнча. Сугат боюнча проблема жокпу, суу боюнча? Жок. Эми биз аягына чейин барып көрсөтө албайбыз. 4 бурчтук жер экен. Узуну 800 метр, туурасы 200 метр. Бул жагы эми тетиги мына жашыл беде менен кошулган жеринен окшойт, а? Ушул жүгөрү бүткөн жерге дээр. Бул жагычы. Жүгөрү бүтөт, бул жер дагы бүтөт. Түшүнүктүү. Канча деп атасыз баасыны? Баасы эми
Туған $3000 деп атабыз. Гектарыбы? Гектарыны $3000. 1 гектарыны $3000 сурап атасыздар. Гектары $3000 болсо, ошондо 16 гектарын канча болуп калат? Ошондо канча $48,000 болуп калабы? $48,000, алмашуу варианттарын карап көрөсүзөрбү? Алмашуу варианттары дагы бар. Шаар жактан үй или квартира болсо, алмаштыра беребиз. Машиначы? Машина да кете берет. Жарым машина жарым акча болсочу? Боло берет. Боло берет. Уктуңуздар да туугандар. Жарымысын акча, жарымысын унаа, же болбосо квартира, үй, жер, шаар жактан болсо алмашууга вариант бар. Вариант бар. Рассрочка варианты барбы сиздерде? Бөлүп төлөйүнчү дегенчи? Рассрочка жок туган. Андай варианты жок, Банк эмес. Наличка эле болот. Наличка эле, Түшүрүп бересизби 48ден? Болот. Сүйлөшсөк болот. Сүйлөшсө болот. Демек, документтери жашыл китеп, 16 гектар, 800ге 200 узун туурасы. Суунун бою, суунун башы. Мына мен азыр өйдөнкү көрсөткөн октябрдын ылыйындагы көл. Ошонун суу келеби булда? Ошонун келет. Суу сактагыч бирдеке бар экен ошол жерде. Чоң билтеген көл бар ал жердечи. Адамдар балык кармап отурат го. Бул эми ушул талааныкы да полный ошо суу сактагыч. Ушул жака бөлүнөт да суу, Жакшы. Көрдүңүздөр туугандар, аябай жер кенен экен бул жерде. Негизи дыйканчылык кылам деген адамга, көзү жеткен адамга бул жерде сонун бир дыйканчылыктарды кылсаңыздар болот экен. Жыйынтыктай берели анда. Туугандар, биз жыйынтыктайбыз. Мына ушул 16 гектар жер сатылат. Бул болсо Чүй облусундагы Кайынды айылынан ылдый түшкөндө 1-май айылына чейин түшүп туруп эле Октябрьский айылына келип, ошо менен ылдый түшкөнүңүздөрдө мына ушул Октябрьский айылынын ылдый тарабындагы көлгө жакынкы жерден мына ушул жер сатылат. 16 гектар, баасы гектары $3000 атат. Шеп, мен бир нерсени сурап коеюн. Мун бөлүп сатуу жокпу мына жерди бөлүп сатуучу? Жарымысы, 3/1 дегендей. Жок. Общий эле бир сатасыз. Бирдениге сатат. Бир эле адамга сатат экен. Мен ушунда тактап коеюн дедим. $3000 гектары, экран астында телефон номерлери жазылып турат. Чалып байланышып, ээси менен чогуу келсеңиздер жакшы болот. Келип, мына ушул жерде бир дыйканчылыктарды кылып, өрүк, шабдалы, жүзүм, дарбыз, мисалычы, чүйдө эме дарбыздарда жакшы болот. Эгип, мына ушул жерде дыйканчылык кылсаңыздар болот экен. Алмашуу вариантында карап көрөбүз дейт. Жана унаага, машина, же болбосо үй, квартирага дагы алмашуу варианты бар экен. Баасын уктуңуздар, телефон номерлери жазылып турат. Чалып байланышып көрүңүздөр ээси менен. Колдон чыгарбаңыздар туугандар. Жакшы жер экен, тегиздик, ташы жок. Анан мына жеринде байкасаңыздар, мына жер опуруп атат. Аябай жумшак жер экен. Көрдүңүздөрбү? Караңыздар, кара топурак. Көңсөң себилген бул жерге? Жок. Өзү ушундай жер. Өзү ушундайбы? Жакшы жер экен бирок, Биогумустай эле жер. Биогумустай эле. Жакшы экен. Жер топурагы жакшы, жумшак. Таш жок окшойт, Жок. Таш, вакшым жок. Таш жок. Аябай жакшы экен. Мынакей. Дыйканчылык кылыңыздар туугандар.